Мен Сагынбеков Аслан, Үмтөрдө 13 жылдан бери иштейм. Ооба, бурда деле азыр деле айлыгым жакшы. Бирок бурда айлыгым жакшы болгону менен ушундай кийимдин пайдасы жалаң чет өлкөлүктөргө кетип жатканда эч мачышы жок. Бала чака багышында эле жок иштечүбүз. Азыр өлкөм үчүн иштеп жаткан деген сыймыт менен баш көтөрүп иштеп жатабыз. Эл байлыгын элге кайтарып берген ажообуздун туулган күнү кут болсун. Негизи жүктүн кыймылы дайыма эле болчу. Бирок азыр жакшы болду. Баарыбызга шарт түзүп берди. Мына стоянканын ичин карагалачы. Бардыгы ордунда, чоң стоянка, таза болду. Бардыгыбызга жакшынакай шарттар түзүлдү. Бардыгы өлкөнүн казынасына кетип атат. Таза, сол чөнтөккө эчтеке кетпейт. Ошонун баарын түзүп берген, шарт түзүп берген, ошонун баарына салым кошкон Садыр Нуркожоевич сиздерге чоң рахмат. Жана өздүк байрамыңыз менен куттуктайбыз. Барак айылында кыйналгандарыбыз баары артта калды, кыйынчылыктарды көрдүк. Эч жакы менен байланыш болбой калган күндөр дагы болду. Ол баардыгы артта калды. Президентибиз жардамы менен өзүбүздүн ата мекенибизге келип, туугандарыбыз, кыздарыбыз баардык менен жакшы беймарал мурдагыдай немеден өтпөй, таможня текшерүүдөн өтпөй, ээн эркин жакшы жашоодо жашап атабыз. Үйлөр салып берди. Президентибизге чоң рахмат. Кем болбосун. Баардык ушу Барак айылынын тургундарынын атынан чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Быйыл 10 июнда мен боорман операция болдум. Пересадка болду, боор алмаштыруу операциясы өттү. Бул операцияга мен өзүмдүн жагдайым жетмеген эмес. Мен ушул көйгөйлүү суроом менен биздин президентке кайрылдым. Мен өзүм 30 жылдан бери медсестра болуп иштеп келе жатам. Президенттин колдоосу менен, жардамы менен мага бекер операция болду. Ушу Бишкекте болду. Кыргызстанга абдан чоң зор жумуштарды жасап атат кыргызстандардын жарандары үчүн. Ошо туулган күнүндө мен кааларым жакшылыктын үстүндө эле жүрсүн. Ушинтип Кыргызстанга кылган кызматы көбөйө берсин. Урматтуу элибиздин сүйүктүү президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров, сизди чоң эмгегиңизди баалайбыз. Сиздин билим берүү тармагына чоң көңүл бурулганы тастыкталып атат. Ушул биз окуган мектеп, биздин иштеген мектеп 2022 жылы берилген бардык шарты менен азыр 2000ге чукул окуучубуз бар. Сиздин туулган күнүңүз кут болсун, ден соолукта болуңуз, бакубат жашоо, бай элиңиз менен бактылуу президентибиз болуп аман жүрүңүз. Мен Мамедов Талайбек Кожогелдиевич, 16 жылдан бери гос жумушта водитель болуп иштейм. Буга чейинки убакытта 10 жыл убакыт квартирада турдум. Президентибиздин ГИК программасы менен Кудайым буйруп үйлүү болдук. Президентке чоң рахмат. Дагы 40 000 кишиден ашык ипотекалык үйлөр салынып атат, көрүп атабыз. Буюрса биздей болуп үйгө муктаж болгон үй бүлөлөр баары үйлүү болсун. Урматтуу президентибизди туулган күнү менен куттуктайм. Кыргыз элинин агым кеңиңизди арнап, Кыргызстаныбызды өнүккөн мамлекеттердин катарына кошууңузга тилектешмин. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, биз сизге айылыбыздын элинин атынан ыраазычылык билдиребиз. Чегарада жашагандардын жүрөгү үчүн алып бүткөн болчу. Биз чегарада жашаган айылдын тургундары кагылыштарда биз эле азабын тартчубуз. Биз эми чегаралар чечилиптир деп, бул сеники, бул меники деп чечилгенин угуп, сүйүнүп отурабыз. Мындай кадамга барганы үчүн президентибизге рахматыбызды айтабыз. Мамлекеттик чегараны кайтаруу бул ыйык милдет. Мамлекеттик чегараны биз буга чейин 15 000 айлык маяна менен кайтарып келдик. Жана азыркы учурда эң эле болбоду дегенде 80 000 айлык маяна алабыз. Жаркылдаган казарма, жаңы аскердик кийим, жаңы техникаларды колдонуп жатабыз. Сиздердин ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Билим берүүгө жасалган өлкө жетекчилигинин оң мамилесинен улам. Жаштардын келечекке болгон ишеними кыйла бекемделди. Билим алууга болгон дилгирлик артып жатканы жалпы билим берүүдө байкалууда. Сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу президент мырза, сизди туулган күнүңүз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Мен ойлогондон 10 ашыгын бердиңиз, урматтуу президент.